Салам достор, бүгүн биз жан дүйнөнүн тазалыгы жөнүндө сүйлөшөбүз. Же эмоционалдык таштанды. Негизи тазалыкты баарыбыз жакшы көрөбүз. Үйүбүздү таптаза кылып жыйнайбыз, денебизди таптаза кылып жууйбуз, чачыбызды жууйбуз, кырынабыз, жуунабыз, тазаланабыз, тишибизди тазалайбыз. А бирок жан дүйнөбүздү тазалабайбыз. Анткени жан дүйнөбүздө дагы бардак, мусор, кир толуп кетет. Анын баарын эмоционалдык таштанды деп коет. Күнүгө биз миллиондогон сезимдерге ээ болобуз. Ар түрдүү эмоцияларга ээ болобуз. Жинибиз келет, ачууланабыз, күлөбүз, каткырабыз, таң калабыз. Бирок ичинен организмге терс таасири бар эмоциялар көп экенин түшүнбөйбүз. Эмоциялар бизге керек. Мисалы, ачуулануу эмоциясы, капалануу эмоциясы бул норма. Таарынуу эмоциясы дагы бул норма. Негативдүү эмоция бар дагы, позитивдүү эмоция бар дагы адамга керек. Эмне үчүн? Таң каласыңар болуш керек. Мисалы, таарынуу эмоциясы эгерде кыска мөөнөттө, мисалы, мен бирөөгө таарынып калдым дагы, ошол учурда мен таарынганымды түшүнүп, мен сага таарындым, сен мону кылдың, мен сага таарындым деп айтсам, бул эмоция мага пайдалуу. Анткени мен ошол заматта өзүм чек араларымды коюп, мени менен мындай болбойт, сен мындай кылба, бул менин чек арам деп айттым. А эгерде ошол таарынууну мен айтпай, жылдап, айлап, күндөп ичимен топтоп, анан кечке өзүм менен өзүм сүйлөшүп, ички диалог кылып, ошону бөпөлөп өстүрүп жүрсөм, анда бул эмоционалдуу таштанды. Же болбосо агрессия. Агрессия бул инстинкт, бул гормондор. Агрессия эгерде бирөө менен мушташып атса, өлө пайдалуу. Анткени ошол учурда гормондор чыгат, сен өзүңдү конкуренция сезесиң, күчтүүлүгүңдү чоңойтосуң, сүйүнүч гормондор чыгат. А бирок ошол агрессия күндөн күнгө пассивдүү агрессия болуп ичиңде топтоло берсе, ал сени талкалайт, жеп салат, жок кылат. Ошондой эле башка эмоция бар. Кыска мөөнөттө ошол убакытта пайдалуу, а эгерде ошол эмоциялар сенден чыкпай калып калса, сен ичиңен урук калтырып өсүп баштаса, бул баары эмоционалдык таштанды. Канча деген адам күнүгө жуунат, тазаланат, а бирок ичинде эмоционалдык таштанды кир толтура. Мисалы, мага жаман комментарий жазгандар. Бул адамдар эмоционалдык таштандыда жашап жаткан адамдар. Мага жаман жазган үчүн эмес, оозунан чыгып аткан сөзүнөн. Бул адамдар өздөрү талкалап атышат. Кантип? Мисалы, эшек деп жазды. Сен андайсың, мындайсың, тигиндейсиң деп жазып атат. Ошол жазып аткан учурда биздин мээбиз ошентип иштейт. Ал бул сөздү мага арнап атканын түшүнбөйт мээсичи. Мээси ошол агрессияны өзүнө айлантат. Эшек дедиңби? Акмак дедиңби? Ошол учурда сен жаман эмоция сезесиң дагы, ошол эмоция өзүңө айланып барып сени талкалайт. Демек, башка адамга жаман кылып атам деген адам, бирөө менен урушуп аткан адам, бирөөнү жамандап аткан адам, бирөөгө жаман сөз сүйлөп аткан адам ошол учурда өзүн талкалап атканын түшүнбөйт. Эмоционалдык таштандыда жашап атканын түшүнбөйт. Эмоционалдык таштанды организмге кантип таасир этет? Ооруга алып келет. Жашоосун талкалайт. Башкалар менен болгон мамилени талкалайт. Андай адам турмушта дагы бактылуу эмес, өзүнүн партнеру менен, күйөөсү менен, аялы менен, кесиптештери менен бактылуу эмес. Бир туугандары ата-энеси менен бактылуу эмес, балдары менен бактылуу эмес, келиндерин
жана күйөө балдары менен бактылуу эмес. Эмоционалдуу таштандыда жашаган көп адамдарды билесиңер. Ошолордун баары бактылуу эмес. Демек, эмоционалдуу таштандыдан арылыш керек экен. Кантип? Абдан жаман эмоция сезип аткан кезде, жиниңер келип аткан, ачууланып аткан, таарынып аткан, тынчсызданып жаткан учурда барып кыйкыргыла. Тоого чыгып алып кыйкыргыла. Таштарды кулаткыла. Үйдөн идишти сындырсаңар болот. Груша коюп койгула. Өзгөчө мырзалар, ошол грушаны ургула. Эски кесиптер болсо, кагаздар болсо тыткыла. Ыйлагыла, айымдар, ыйлагыла. Спорт, фитнеске баргыла, күрөшкө баргыла, бассейнге баргыла. Жалгыз сейилдегиле. Кат-кырып күлүп комедия көргүлө. Вайндарды көргүлө. Үйлөр жинагыла. Таптаза кылып баарын иреттегиле. Мусордун баарын ыргыткыла. Эски көптөн бери жасалбай турган иштерди, мисалы, могу сүрөттү илемдеп койгонсуңар, могу такты тазалайм деп койгонсуңар, могу кийимди тигем деп койгонсуңар, баарын бүтүргүлө. Пардаларды түшүп калган жерлерин тиккиле. Чыгып калган лампочкаларды кайра кадап, светтерди оңдогула. Баарын иретке келтиргиле. Эски кускунун баарын ыргыткыла. Тамак жасагыла, айымдар. Тамак жасагыла. Аялдык жумуштарды кылгыла. Тазалангыла, сулуулангыла. Спа, шопинг деген баарыбыз эле билебиз, бирок андай мүмкүнчүлүк жок болсо, жок дегенде сууга түшүп, бетиңерге сонун бет майларды койгула. Эмоцияларды убагында чыгарыш керек. Эмоцияларды контролдогонду билиш керек. Эгерде сен эмоцияны контролдобосоң, ал эмоция кийин сенин мээңе кирип, өзөгүн түшүрүп, өсүп, сени контролдойт. Сенин жашооңду контролдойт, сенин бактылуулугуңду контролдойт. Сени талкалайт, сени жок кылат, сени орук-чаң кылат, сени өлүмгө алып келет. Айымдар, мырзалар, видео жакса, комментарий жазгыла, лайк баскыла, бөлүшкүлө. Жана жаңы темаларды көтөргүлө.